Ассаламу алейкум. Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер Айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер жоолук салынуунун түрлөрү жана сырлары деген темада кызыктуу маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто теолог жана ошондой эле Альнур Үлпөт салонунун негиздөөчүсү Мухлиса Осмонова айым. Ассаламу алейкум, Мухлиса эже. Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Кош болдук. Биринчиден чакырганыңыздарга рахмат. Аллах разы болсун. Ишиңизерге ийгилик. Бүгүн буюрса биз жоолук салынуунун түрлөрү жана сырлары деп атайын ушундай бир теманы алып алдык. Анткени дегенде Мухлиса эже ушул жоолук салуунун түрлөрү боюнча алдыда мастер класста дагы өтүп бермекчи. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мухлиса эже, эң эле алгач мен сизге ушул суроону бергим келип отурат. Жоолук салуунун фазилеттери туурасында айтып өтсөңүз. Бисмилlah. Негизи бул жоолук, мындайча айтканда хиджаб бизге жараткан тарабынан берилген фарз, милдет. Ал боюнча Кур'ан Каримде Аксап сүрөсүнүн 59-аятында айтылат: "Эй пайгамбар, жубайларыңа, кыздарыңа жана момундардын аялдарына айткын, үстүлөрүнө сырткы кенен кийимдерди жамнышсын" деп бизге Кур'анда айтылган, фарз кылынган. Ошондуктан бизди эң жакшы тааныган бул жараткан Аллах да, пенделерин эң жакшы тааныган. Ал билүүчү, ал өзүнүн пенделерине эмне пайдалуу, эмне зыян экенинчи. Аллах бизге пайда болгон нерселерди бизге буйруган, бизге зыян болгон нерселерден бизди тыйган да. Ошондой эле жоолук бул аял зат үчүн өтө пайдалуу, мунун фазилеттери көп. Аны санай турган болсок, баа жеткис өтө көп пайдалары бар. Мен эми алардын кээ бирлерин айта турган болсом, фазилеттери бул жоолук аял заты үчүн калкан, биринчиден коргонуу, аны менен бирге таза урпак, аны менен бирге рухтун, дененин рахат экен да. Эмнеге? Анткени аял жоолук салынуу менен баягы Аллах Таала бизди жаратканда табиятыбызды өтө назик жараткан экен, аял затынанчы. Биздин табиятыбыз назик болгондуктан Аллах Таала бизди билүүчү, ошого жараша бизге жоолукту насип кылган, буйруган. Эгерде мисалы медицинада да илимделди азыркы күндөчү. Эгер жоолук салынып жүргөн болсок, анда күндүн энергиясынан сактайт экен. Мисалы күндүн дагы терс энергиялары болот, андан сакталат экен. Биз калкан деп атпайбызбы? Дагы бири бул адамдын көзүндө терс энергиялар да болот экен да. Баягы аял затынын денеси, табияты назик болгон үчүн ошол терс энергиялардан да сакталат экенбиз. Анткени баягы адамга канчалык эркектин табияты ага туруштук бере алат да. Бирок аял заты туруштук бере албай калат. Анткени баягы канчалык күндүн терс энергиясы өткөн сайын, канчалык адамдардын терс энергиядагы көз карашы адамга өткөн сайын, анда денесиндеги болгон оорулар күч алат экен. Денесинин ар кандай жаралардын чыгуусу, ар кандай илдеттердин пайда болуусу ошол нерсеге да алып келет экен да. Бул нерселерден дагы бизге калкан катары бул жоолугубуз, хиджабыбыз бизди коргоп турат экен. Андан да кызыгы бул жоолук салган айымдын температурасы ар дайым бирдей сакталат экен да. Мисалыга бизде үйдө болгон убагыбызда бир температурада жүрөбүз. Ал эми сыртка чыкканыбызда күн ысык дейли. Хиджабыбызды кийдик, жоолукту салындык, сыртка чыктык, бирок ошол хиджаб бизди ошол терс энергиядан сактап, күндүн өтө катуу өтүп кетүүсүнөн сактап, бизди бирдей температурада алып жүрөт экен да. Буну медицинада дагы, илимде да бул изилденген экен. Бирдей температура. Анан дагы жоолук салынган айым жоолук салынбаган айымга караганда азыраак ысыйт экенбиз да. Мисалы өзүңүздөр деле билсеңиздер керек. Мисалы жоолук салганда жайында бизге көп суроо келет да, сен ысыбайсыңбы депчи. Бирок карайсың, чындыгында эле Аллахтын мында бир керемети бар да. Мындай бирдей температурада жүрөсүң. Өтө ысып кетпейсиң. Баягыга ушунчалык үйрөнүп алганбыз да. Жоолукка. Ошон үчүн баягы мындан кереметтер өтө көп, айта бере турган болсокчу. Анын дагы бир эң жакшысы бул хиджаб кийген аял, жоолук салынган аял үй бүлөсүндө мисалга күйөөсүнүн кызганычынан балким бир аз болсо да корголот да. Өтө жасанып, чачылып көчөгө чыгып кеткен аялдан
по-любому баардык эле эркек кызганат да аялынычы, жубайыны башка эркектердин кароосунан кызганат. Балким биз ошол жоолукту салуу менен күйөөбүздүн алдында бир аз болсо да анын кызганычын басаңдатабыз дегендей да. Өтө пайдалары көп негизи фазилеттерин айта бере турган болсок. Андан дагы негизи хиджабты бул жоолукту биз өзүбүзгө бир кооздук катары эмес, муну биз жараткандын буйругу катары салынат экенбиз. Рахмат, Мухлис эже. Негизи чындыгында биз билбеген пайдалары жөнүндө өтө көп айтып өттүңүз. Андыктан чындыгында мен азыр жоолуктун дагы да болсо канчалык асыл экендигин, канчалык аруу экендигин дагы да даңазалап өткөнүңүзгө күбө болдум да. Анан Мухлис эже, экинчи суроо, мисалы жоолуктун адеби кандай болуш керек? Негизи жоолук салуунун адеби туурасында дагы сизден сурагым келет да. Эми бүгүнкү күндө сиз көрүп атабыз, кээде өөн учураган кездер дагы болот. Ушул боюнча токтолуп кетсеңиз. Негизи жоолуктун өзүнүн адеби бар. Андан сырткары жоолук салынган кыздын өзүнүн адеби бар да. Жоолуктун өзүнүн адеби эми шарият бизге кандай буйруган болсо, ошондой салынышыбыз керек. Мен ойлойм, ошол жоолуктун шарият буйругандай деңгээлде салынуу үчүн албетте илим керек. Баягы иман керек. Анткени азыркы күндө ар кандай стилде салынып атышат, өзүң айткандай, мисалы шляпа менен же болбосо макияжды кылып алышып, ар кандай стиль кылып салынып атышат. Эми мен ойлойм, бул буга бир илимдин жетишсиздиги го депчи, имандын. Эгер чынында бул шарият боюнча адеби, шариятта кенен, көкүрөктү жабыш керек, жоолук кийимибиз дагы кенен болуш керек. Мына ушул чыныгы адеби, чыныгы фарз болуп эсептелинет да. Андан кийин мен дагы бир айта турган сөз, бул жоолук салынган кыздын адеби. Мисалы бул кийим болсо, ал эми именно ошол жоолук салынып жүргөн кыздын адеби кандай болуш керек, ошого да токтолгум келет. Азыркы күндө жоолук салган кыздар өтө көп. Мисалы мындан бир 10-15 жыл мурун, биз жаңы салынган убакыт 15 жыл мурун болчу. Биз ал убакта салынып жүргөнүбүздө өтө аз болчу да. Биз баягы жоолукчандар бири-бирибизди көрсөк тааныйт элес. Таанып, ошо саламдашып, ар бир жолдо канча жоолукчан кызды көрсөк, ассаляму алейкум деп саламдашып, ушундай бир тууганыбызды көргөндөй салам берип өтчүбүз да. Бирок азыр ал нерсе жок. Эмнеге? Анткени азыр жоолук салгандар өтө көбөйдү. Ар бирине салам берип да жетише албайбыз. Салам беребиз, кээде башты ийип коюп өтүп кетебиз. Ушундай болуп калды. Эми жоолук салган кыздын адеби бул эми шариятка ылайык болуш керек. Ал жоолукка кирдиби, демек ал ошону акысыны берип аткарыбыз керек деп ойлойм да. Биз жоолукту салынуу менен биз исламдын үлгүсү болуп жатабыз. Ар бир жоолукту салынган адам, хиджабты кийген айым билиш керек, жүрөгү менен сезиш керек. Мен исламдын күзгүсүмүн, мен исламдын үлгүсү. Мисалы адам укканыга караганда көргөн нерсесинен көбүрөөк пайда алат экен да, көбүрөөк үлгү алат экен. Мисалы угасың, көп таасир бербейт адамгачы. Бирок сен бирөөнү көрүп турсаң, ошол бизге көбүрөөк үлгү болот экен да. Мисалы ошол жоолук салынган айым өзүн жакшы алып жүрүүсү. Анткени ал билиш керек. Мен жоолукту эмне үчүн салындым, максатыны билүүсү керек. Бул жараткандан бизге болгон эмнеси? Фарзы. Анын максатын билиш керек. Мен ушул жоолукту салынуу менен жараткандын ыраазычылыгына жетем. Анын кыяматта же акыретте анын бир сыйлыгына ээ болом деген бир максат дагы болуш керек. Аны менен бирге бир үмүт да. Анан баягы жоопкерчилик дагы болуш керек. Мисалга мен ушул жана айтып өткөндөй жоолукту салындым, исламдын күзгүсү, үлгүсү болушум керек. Биз бир аз бул аркылуу биз туура эмес кылыктарыбызды кылып алып, биз исламды жаман көргөзүп койбошубуз керек да. Эми жоолук салынган кыздан баары эле ойлошот да, жоолук салып жүрөт, демек ал кызды динди түшүнбөгөн адамдар эмне деп ойлойт? Ал демек ал да илимдүү, аны башкача көрөт да. Биз жоолук салган ар бир айым ошону эсибизде тутуш керек да. Анткени сыртка чыкканда башка бирөөлөр бизден үлгү алгысы келет. Же болбосо башкалар биздин кылып жаткан кемчиликтерибизди карап турат да. Ошону карап дагы эмне кыла коет экен дегенчи. Ошон үчүн бизде жоопкерчилик болуш керек. Жок, мен азыр бул жоолук кийген жоолугума ылайык болоюн. Ошого аркылуу башкаларга үлгү да болоюн деген жакшы максатыбыз дагы болуш керек дагы. Ошого жараша өзүбүздү алып дагы жүрүшүбүз керек да. Бул аркылуу биз эмне кылабыз? Динди
башкаларга жакшы жактан көргөзө алабыз. Рахмат Мухлис эже. Негизи чындыгында эле жоолуктун санына эмес сапаттуулугуна баа беришибиз керек экен деп ойлоп калдым да. Жоолук салуунун түрлөрү жөнүндө айтып атсаңыз. Негизи жоолук салуунун кандай түрлөрү бар? Анан сиз ушул жаатка кантип келип калдыңыз? Мен негизи бир нерсени айтып өтөйүн деп аткам. Бул деген баягы жоолук салынып аткан адамда бир жоопкерчилик деп мурунку темадан биз баягы жоолукту негизи жүрөгүбүз менен кабыл алышыбыз керек экен да. Жүрөккө салыныш керек экен. Анткени жоолук бул биздин бир мүчөбүз катары болуп калыш керек экен да. Анткени бирөө келип сен жоолугуңду чеч деп айта турган болсо, бирөө келип сага сен ушу колуңду кесип кой дегендей эле тийиш керек да негизичи. Жүрөккө киргенде, жоолук жүрөккө киргенде, жүрөк менен салынгандачы. Ошондой каршылык беришибиз керек да. Ал мындай эле жөнөкөй нерсе эмес, ал биздин бир мүчөбүз сыяктуу. Ал биздин мүчөбүз сыяктуу бизге олтурду, аны эч ким жулуп ала албайт. Ошондой деңгээлде биз аны жүрөгүбүзгө салышыбыз керек. Ошону айтып өтөйүн. Анан жоолук салуунун түрлөрү көп. Түрлөрү дегенде мисалыга жаш кыздардын жоолук салуунусу бар, жаш келиндердин жоолук салуунусу бар. Жаш келиндер мисалы артка салынышат. Ошондой эле чоң энелерибиздин жоолук салуунусу бар. Чоң энелерибиз мисалы көбүнчө эле алдыга салынышат. Андан сырткары ушул шарият буйругандай хижаб, жоолук салынуу, көкүрөктү жаап, алдыга салынуу. Андан дагы биз мисалы азыр салон иштеткен адам катары биз жоолук салуунун түрлөрүнө бөлүп койдук. Үлпөт тоюнда салына турган жоолуктар түрлөрү бар. Ал кандай салыныш керек? Ал ошол өзүнүн үлпөт көйнөгүнө жараша кичине короналар менен, анткени ал турмушка чыгып жаткан кыз да, аны бир аз жасап салабыз да. Андан сырткары кечеге салына турган жоолуктар бар. Кечеге салына турган жоолуктар ал дагы ошол өзүнүн кийген кийимине жараша бир аз жасап, аны дагы бир аз кооздоп салып коебуз. Андан сырткары түрбан катары салынгандар бар. Анткени жаш келиндер мисалы жоолукка кирбеген эжелер балким артка түрбан кылып көп салынышат. Анда ошондой түрү бар. Эми буларды айтуу менен бирок биз дайым өзүм негизи эскертип айтам да. Сиз баягы биз кечеге салып берген жоолукту сиз күнүмдүк жашоодо салбаңыз депчи. Ошондой алып туура жеткенге аракет кыламын да. Анткени баягы аял заты кооздукка жакынбыз да. Баягы кооздукту жакшы көрөбүз, кооз болуп жүрүүнү каалайбыз. Мындайча айтканда жылтырактарга жакынбыз дегендей. Анан ошол айым сыртка чыкканда баягы кечеге салынуучу жоолуктарды кооздоп, жоолуктарын салып чыгуусу бул туура эмес болуп калат. Аны деген биз эскертебиз ал адамга. Эми кээ бирлер ойлошу мүмкүн да, силер туура эмес кылып жатасыңар, жоолукту стилин өзгөрттүңөр, жоолукту ар кандай кылып жасап, кооздоп салып атасыңар, ал шариатка туура эмес дейт. Ооба, биз аны салып беребиз, бирок аны салган адам жакындарынын арасында болуш керек да. Өзүнүн үй бүлөсүнүн арасында, махрам болгон адамдардын арасында ошондой салынып жүрүүсүнө биз өзүбүз эскертип айтабыз, уруксат депчи. Анан алардын ошентип биз салып, аны жасап көчөгө чыгарып жиберүүгө биз деле каршыбыз. Андан сырткары күнүмдүк салынган түрбан кылып салгандарды мисалы үйүндө аял жакшынан кылып ошол түрбан кылып, артка кылып, ар кандай кооздукта кылып салынып үйүндө жолдошунун алдында, балдарынын алдында, кайын журтунун алдында жүрсө, мисалы махрам болгон адамдардын арасында, анда болот. Ошондой түрүн дагы мисалы үйрөтүп кетебиз да. Рахмат, жакшы. Анан Мухлис эже, сиз ушул үлпөт салонун кантип ачып калдыңыз? Негизи бул нерсеге эмне себеп болду? Ушул сиз азыр мисалы көпчүлүк той топурларда көрүп жүрөбүз да, жоолуктарды салып бересиз, ушул жаатка сиз келип калам деп ойлодуңуз беле? Негизи ушул түрлөрүн кимден үйрөндүңүз? Биз үчүн ушул кызык да. Мен негизи кичинекейибизден ата энебиз баягы динде чоңойтту. Ошо кичинекейибизден эле айтчу да, менин апамдар, эми сен чоңойгондо бизди Атинча деп койчу. Жоолук салган кыздар Атинча деп бизде түштүк тарапта. Сен Атинча болосуң деп, анан чебер болосуң деп. Мен бирөө ким эле келип ушул ким болосуң чоңойгондо дегенде мен Атинча, анан чебер деп айтчумун да, негизи элечи. Анан сиз айткандай кийин мен баягы убакыт өттү, турмушка чыктык, окудук дегендей. Анан салон ачуу деген менин кыялым такыр балалык кыялым эмес. Ал жөнүндө ойлонгон дагы эмесмин, ал жөнүндө маалыматым да жок болчу. Анан
кийин ойлондум мен кантип ушул нерсеге келип калдым деп. Ал демек насип экен. Анан замандын талабы болуп калды да. Анан ал нерсени кылгандан кийин бул нерсеге мен келип калуум мисалы максаттагы ниетимде да жок болчу. Андан мурун ошондой турмушка жаңы чыккан убакытта бир сулуулук салонунда Венера Акеленова деген эже бар, ошо менен иштешип калгам. Ал дагы сулуулук салонун ачып, ошол жерде чач кыркканды үйрөтүп кыздаргачы жоолук салонунун кызматтарыны биринчи ошол эшикке киргизген да. Анан мен ошонун колунда иштеп калдым бир аз. Анан ошол жактан чыккандан кийин өзүм байкаштырып көрдүм. Салон красоты бар, мисалы сулуулук салону бар. Мен дагы бир иш кылышым керек деп ошол тармакка бир аз кызыгып баштадым дагы. Бизде ошол мусулман айымдар үчүн жабык кийинген келиндер, кыз келиндер үчүн, кыздар үчүн бизде көйнөктөр жок, үлпөт көйнөктөрү жок. Мен ошол тармактан ачайын дагы. Ошол тармак мен барып көрөйүн деп бир аз шыгым бар болчу да. Деп ошентип олтуруп баягы жоолук салууга бир аз кызыгып баштадым. Анан өзүмдүн бир эки сиңдилерим ошондой тойлор болуп калып, эжесин бир аз ушундай мурун бир нерселер жасачумун да. Анан эже жолугубузду салып бербейсизби? Ошо тоюбузга бир аз башкача кылып дегенден макул келгиле деп салып көрөйүн деп алардыкын салдым. Ошентип кызыгып калдым. Кызыгып, демек мен бир нерсе кылсам болчу да экен деп. Анын арасында кичине корона жасап көрдүм. Бир аз шыгым бар. Жоолуктарды тигип көрдүм. Демек менден бир нерсе чыгат окшойт. Мен анда ушул тармакка дагы кирип көрөйүн. Анткени ал убакта мен сабак берип иштейин десем мүмкүнчүлүк жок болчу. Балам да колумда эле. Андан көрө мен ушул өзүм үчүн бир иш ачып көрөйүн деп, анан ошол ишти жолдошум менен бир туугандар менен кеңешип ошол ишти баштап калганмын да. Бирок бул негизи айтканда бир балалык кыял же болбосо бир кичинекейимден берки бир максатым эмес болчу да. Ошого азырдага чейин таң калам да, кантип мен ошондой келечекте мен артынча болуп, мен максатым чоң сабак берүү. Келечекте мен Куран, мисалы Куран боюнча Куран курсу, медресе ачамын деген чоң максаттарым бар эле бир убактардачы. Мен баягы ислам университетинде окуп жүргөндө убакытта ушунчалык баягы сабак бергенге ушунчалык ашык болуп, Куран курсун ачсам, ушундай медреселерди ачсам деген ниеттерим бар эле да. Анан азыркеде ойлоп калам, ошондой максаттарым бар эле, бирок эмне үчүн салон болуп калды деп кээде ойлоп калам дагы. Бирок айтам да, бул дагы Аллах Тааланын каалоосу депчи. Мен үчүн азыр кеч эмес, сен өзүм мотивация берем. Өзүм айтам, жок, сен ошол медресени, ошол Куран курсту ачасың. Балким сен ага чейин балким бул жактан дагы сен балким бир нерсеге жардамың тиет, бир нерсеге пайдаң тиет. Ар бир нерседе Аллах Таалам пендесине эмне нерсе пайда болсо, эмне нерсе ага жакшыраак болсо ошол нерсени насип кылат экен да. Ошон үчүн бул тармак аркылуу деле мен көп нерселерге жетиштим десем болот. Көп адамдар менен тааныштым, көп тажрыйба алдым десем болот. Эми буюрса дагы башка ошондой дагы ниеттер бар да. Бул сиздин ушул мусулман айымдарына коомчулукка жеткирип аткан эң чоң пайдаларыңыздын бири деп түшүнөм да. Анткени балким бул жанакы өзүңүздүн апаңыздын каалоосу, дуасы бар эле, ушул кызым өзүңүз айткандай артынча чебер болот депчи. Ошонун артында сиз ушул жаатка жетишкениңиз дагы бул чоң ийгилик болушу мүмкүн. Анан демек бул жааттан да сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени бул сыймыктаналар иш десек болот да. Анткени бул ар бир адамдын колунан келе бербейт да. Ал эми бул нерсени алып кетиш бул чоң жеңиш да. Анан дагы бир кызык суроо, ушул жоолук салынууда бизде мусулман айымдары негизи кандай түрлөрүнө маани берсек жакшы болот? Кандай өңдөрдү сунуштайт элеңиз же болбосо материалдар боюнча кыскача айтып өтсөңүз. Анан азыр ушуну айтып берсеңиз, анан мастер класска кезек берели. Негизи жоолук салууда мисалы азыр биз үчүн өтө мүмкүнчүлүк көп да. Азыркы убакытта хиджаб кийем деген эжелер үчүн, айымдар үчүн өтө мүмкүнчүлүк көп. Анткени магазиндер көп, дүкөндөр көп. Кааласак Турциядан алдырып кийебиз, кааласак Дубайдан алдырып кийебиз. Алдырбасак дагы бул Кыргызстандагы Бишкектеги магазиндер ошол товарларды бизге алып келип калышты да. Мен өзүм айткандай эле, мисалы биз 15 жыл мурун кийген убакытта таап алчу эмеспиз да. Азыр көп. Анан тандоо дагы көп. Тандоо көп.
мисалы биз мурун тапкан нерсебизди кийип алчубуз. Мисалы тапкан узун көйнөктү кийчүбүз, тапкан жоолукту салынып алчубуз да. Азыркыдай мисалы дубайский, турецкий деген нерселер ал убакта жок эле. Азыр Кудайга шүгүр. Эми ошол жаңы жоолук салынам деп жаткан кыз болсо, мен айта турган кеңешим балким жоолуктун материалына көбүрөөк көңүл бөлүш керек, өңүнө көңүл бөлүш керек, кийген кийимине жараша жоолукту тандаш керек. Мен айтам да, негизи эле жоолук салынып аткан айым, негизи эле кийим кийген айым өзүнө бир аз ошол стилист жактан бир аз маалымат алып коюш керек да. Мен өзүм ал жактан немем деле жок, бирок тажрыйбам деле жок. Бирок мен бир аз билем. Мисалга айта турган болсок, эгер толук адам болгон болсо, өзү үчүн кандай көйнөктү тандайт? Эгер толук адам болгон болсо, чоң гүлдөрү бар көйнөк, чоң клеткасы бар көйнөк же турасынан кеткен көйнөктөр, сызыгы бар, турасынан сызыгы бар көйнөктөр ал адамды андан да толук көргөзүп коет да, негизи элечи. Эгер ал айым арык болсо, ага өтө майда кийимдер, майда квадратта кеткен көйнөктөр, узундан кеткен сызыгы бар көйнөктөр аны андан да арык көргөзүп коет да. Андан мисалга ар бир айым өзүнүн дене түзүлүшүнү билиш керек. Мага кандай кийимдер жарашат, өңүнү билиш керек. Мен өңүмө кандай өңдөгү светтер жарашат депчи. Ошого жараша кийимди тандаш керек. Аны тандоо, аны билүү өтө оңой. Мисалы азыр интернеттен эле өзүнө билет да, ошого жараша стилист катары баягы стилисттердин интернеттен кеңештерин алса болот да. Эң негизгиси ошол боюнча стилисттен кеңешин алып алсын. Мисалы арык көрүнгүң келип атса, анда эмне кыласың? Көбүрөөк однотон, мисалга жаш көрүнгүң келип атса, анда однотонуйраак кийимдерди кийесиң. Сен мисалы жашың 25те, анан гүлдөрү бар көйнөктү кийип алган болсоң, сен анда бир 40 жаштагы айымдай көрүнүп каласың да, негизичи. Эгерде сен арык көрүнгүң келип атса, анда сен чоң гүлдөрү бар көйнөктү кийбе, анткени ал сени андан да чоң, андан да улуу көргөзүп коет. Эгер аябай эле гүлдүү көйнөк кийгиң келип атса, анда майда гүлдөрү бар же бир аз эле гүлдөрү бар көйнөктү кийип ал сени дагы да жакшыраак көргөзөт. Эми ошондой эле бир аз кеңеш алып коюшсун ар бир айым өзү үчүн. Андан сырткары ошол тандаган көйнөгүнө жараша жоолук тандасын демекчимин да. Мисалы жоолук тандоодо эми жоолуктардын материалдары өтө көп, кеземелер көп. Мисалы атлас бар, трикотаж бар, хыбы бар, шифон бар, креп деп чыкты азыр. Түрү көп. Ошол кийимдерди тандап жатканда баягы өзүнө ыңгайлуусун тандасын да. Өңүнүн келбетине кайсы өң жарашат, ошону тандасын. Андан кийин ошол материалды, эгер өзү көптөн бери салынып жүргөн эжелер мисалы атласты каалаган убакта салып кете алат да, атлас болгон материалдагы жоолукту. Бирок жаңы салынып аткан эжелерге мен сунуштамакмын, баягы трикотаж же хыбы болгон кеземеден болгон жоолуктар тандаңыздар депчи. Анткени ал башка жакшы да турат, анан мындай жылып да кетпейт да. Башта жакшыраак кармалат. Эгер жаңы салынып атып атлас салып алган болсо, анда ал бир аз жүдөп калат да. Ошон үчүн баягы материалына дагы көңүл бөлүшүбүз керек. Рахмат. Өтө сонун кеңеш бердиңиз. Анткени бул да болсо, буюрса биздин жаңы жоолук салган айымдар үчүн жакшы сабак болот деген ниеттемин. Ал эми азыр биздин сүйүктүү көрөрмандар, биздин Мухлис айымыбыз үчүн сонун бир мастер-класс. Биз баарыңыздар күбө болуңуздар. Азыр ушул материалдар боюнча да кыскача маалымат айтып, анан ушул жоолуктарды салып берсеңиз. Эми анткени бүгүнкү күндө биз көрүп отурабыз да, көпчүлүк айымдарыбыз жоолук салынып, бирок ошол эле учурда мен жүдөп атам, кантип салынсам, түрлөрүн үйрөтүңүзчү деген суроолор көп келет. Андыктан сиз өзүңүз айтып берип, жоолук салып берсеңиз. Турайбы? Чечели. Мен азыр өтө көп түрүн көргөзбөй эле коеюн. Ооба, бир 2-3 түрүн көрсөтсөңүз болот. Мисалыга бул атлас да, атлас кеземеси. Мындайча айтканда шелкко да жакыныраак болуп калат да. Бул мындай 4 бурчтук болот, жоолук. Мисалы мен салгандай бул жагы түз турсун десеңиздер,
Анда могул эки учуну не кылышыбыз керек, дал келтиришибиз керек. Бул учуна дал келиш керек да. Ошондо баягы жолуктун бул жердеги биз крыша деп айтып коебуз го. Ошол жери мындай түз болот, туура эмес болбой түз болот да. Мисалы мынтип алабыз. Алгандан кийин негизге салалы. Андан дагы могул эки жагын, Бул жакты эки учуну бир аз каратып коюшу. Бул жакка кичине каралышыңыздар керек экен. могул эки учуну бирдей кылганга аракет кылыңыздар. Бекитип алдык. Бул мен азыр салып аткан көкүрөктү жаап салынуу да. Мына биринчи бул жагын аласыздар. Машалла. Сонун болуп калат экен. Бул жагын ине менен бекитебиз. Андан кийин кайра бул жагын аласыздар. Көкүрөгүнү жаап салабыз. Мынакей, караңыздар. Көкүрөктү жаап. Бул күнүмдүк салынуу да. Бир жакка чыгып атканда деле деп салынып алып чыгып кетерсе. Бул деген шариатка ылайык көкүрөктү жабып, кенен кылып салынган түрүнөн бири да. Сонун болуп калат экен. Эми ушуну эле ушул салынган бойдон эле башкача кылып байлап койсок болот. Жагын алабыз. Бул жактан бир аз, жактан алып, артка байлайбыз. Бул дагы да тыкканыраак турат. Байлап коет, кайра артынан эле жүрүп коет экен, Машалла. Көрдүңүздөр, Машалла, сонун болуп калды. Бул дагы бир түрү. Эгер офистик боло турган болсо, анда мисалы костюмдун ичинен кие турган, салына турган болсо, ушул эле көрүнүштү башкача кылып байлайсыздар. Анда мынакей. Бул жагыны толук аласыздар дагы. Бир эле жолуктан караңыз канча түрү бар, Тыккан дагы болуп калат экен аябай. Мисалы бул деген баягы костюмдун ичинен киргизип классикага жакыныраак стиль да бул. Сонун болуп калат экен, машалла. Бул азыр 3 түрүн көргөздүм. Эми шарфтан бир 2 түрүн көргөзүп коеюн, Ооба. Жакшы, сонун. Негизи жол салган кыздарга бир кеңешти айтайын дегем да. Могул ичинен кийгенди хыбы тандаса жакшы да, трикотаж же хыбы. Анткени жана Калифорния деген бар, Атлас деген бар, алар башынан жылып кетет дагы, өтө ыңгайсыздык жаратат. Ошон үчүн могу салып турган азыр бул трикотаж болот, ооба, бул ыңгайлуу. Андан сырткары мен могу шарф менен көргөзүм келди. Бул трикотаж шарф. Күнүмдүк эле бир 2 түрүн көргөзүп коеюн, оңой эле. Мынтип туруп эле бир жагы узун болду, бир жагы кыска болду. Шуну эле баарыбыз эле билген стиль. Деле өткөрүп коебуз. Шарф салсаңыз, мисалы, муну ичине киргизип, көйнөгүңүздүн ичине жайып киргизесиз дагы. Мисалы, муну мынтип таштап койсоңуз болот да. Жайып киргизип туруп, бул жагын таштап койсоңуз болот.
Андан сырткары ушундай эле салуу менен бул жака дагы алып өтөбүз. Үйдөдөн эле монтип экинчи. Бул да сонун. Жөнөкөй түрлөрүнөн. Мгм. Атайын күнүмдүк, анан шариатка ылайык түрлөрүнөн көргөзүп атам сиздерге. Мухлиса жанын ушудан кийин бир кечеге, мисалычы, бара турган бир түрүн көрсөтсөңүз, ушу менен. Болот. Иншалла сонун болуп калат экен. Мынакей. Эми ушун эле мен жанагы украшение алып келбедим беле? Ошону чыгарып алып турмун азыр. Мисалы ушундай салып туруп эле бир аз жасагыңыз келген болсо, анда украшение кылып койсоңуз болот. Бул мисалы конокко барганда, өзгөчө күндөрдө такса болот да. Ушундай эле салып туруп эле жөнөкөй. Жакшы. Мынча кырмасаңыз. Мен бекитип коеюн. Буларды да өзүңүздөр жасайсыздар, Өзүбүз жасайбыз. Кээ бирди даяр сатып алабыз. Бул ошол кечеге, конокторго салганга болот, бирок күнүмдүк жашоодо көчөдө мынтип жүргөнгө болбойт. Бул жөнөкөй бир түрүнөн көргөздүм. Сонун болуп калат экен, машалла. Бул жаным деп байлап тыккан кылып койсоңуздар дагы болот. Сонун болуп калды, иншалла. Болот, Ооба, болот. Ушу мен отуруп турайм жасанып. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Буюрса, кадырлуу көрөрмандар, мына биз үчүн өтө сонун мастер-класс болду. Жоолук салынган, жаңы жоолукка түшүп аткан айымдар үчүн. Албетте ушул ыкмаларды жазаңыздар, баарыңыздарга сунуштайбыз, иншаллах. Рахмат Мухлиса эже, сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Анан эми мына ушул жоолук салуунун артыкчылыктары туурасында айтып өтсөңүз, жеке өзүңүз оюңузду, Анткени мисалы бизде чындыгында жоолукту жаңы салынгандан кийин өзүн мисалы таштап салгандар бар, мисалы жоолукка маани бербей эле жоолуктун кадырын түшүргөндөр десек деле да болот. Ушундай жагдайда биз өзүбүздү көтөрүш үчүн эмне кылыш керек? Артыкчылыктары жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз. Мен ушул жерден да бир нерсе кошумчалап кетким келип жатат. Мисалы азыркы күндө жоолук салган эжелерибиз көп деп айтып калбадыкпы? Мисалы эжекелерибизди көрүп, жоолук салынган кызды көрүп, көчөдөгү адамдар үлгү алат деп атпайбызбы? Балким алардын жүрүм туруму башкаларга кээ бир туура эмес иштери башкача көрүнүп аткан болсо керек. Ошондой болгондор да бар. Мисалы макияж менен чыгып атышат кыздарыбыз көчөгө, жоолук салынып туруп, же болбосо ар кандай стилде кийинип чыгып атышат. Мен ойлойм да, ушунун баарына ал кыздарга илим жетишсиз болуп жатат го депчи. Илим жетишсиздигинен. Эгер азыр көпчүлүк кыздар хижабты салып атканда, жоолукту салып атканда илим албастан салгандары көп да. Эми ошол кыздарга биз баягы жакшы күмөн кылып, балким анын илими жетпей жатат, балким толук маалыматы жок дин боюнча, жоолук боюнча толук маалыматы жок, ошон үчүн ошондой кийинип жатат деп жакшы күмөн кылышыбыз керек дагы, бирок аларга эскерткенге, аларга динди жеткиргенге аракет кылышыбыз керек. Анан сиз азыр пайдалары деп сурадыңызбы? Ооба, артыкчылыктары, пайдалары. Артыкчылыктары, эми артыкчылыктары өтө көп. Башында пазилет деп деле айтып кеттик. Ооба, жакшы айтып өттүңүз анда. Артыкчылыгы мисалыга жоолуктун өзүнүн бир сүрү бар да. Жоолук салгандын өз сүрү бар. Мисалы мен жаңы салып көчөгө чыккан убагымда маршруткадан орун берип калышкан, мисалыга баягы ал деле ошол жоолукка ал мен үчүн эмес, ал сый-урмат, ал ошол жоолук үчүн болуп атат да. Ошол мен менен эле катарлаш башка кыздар бар, бирок аларга эмес, именно ошо мага биринчи орун бошотуп беришкен да, аябай башкача толкундануу болгон. Ушунчалык баягы жоолукту салынганыма дагы да сыймыктанып кеткенмин да. Ошон үчүн баягы
жоолукту салынгандан кийин муну жөн эле салынбайлы, андагы жоопкерчиликти сезели деп айткым келет да. Анткени ал биздин жараткандын буйругу, аманат. Бир нерсени аткарып жатабызбы, биз ага толук ээ болушубуз керек, ошону толук аткарышыбыз керек да. Эптеп септеп деген бул мусулманга болбойт, мусулман адамга жарашпайт. Чындыгында жоолук менен биз башкаларга үлгү боло турган болсок, жоолук салынуу менен биз жараткандын сыйына ээ болгубуз келген болсо, анда биз ага ылайык өзүбүздү алып жүрөлү. Ага ылайык өзүбүздүн кулк мүнөзүбүздү оңдойлу, адеп аклагыбызды оңдойлу. Бизди көргөн адамдар ошол биздин жүрүм турумубуз менен суктанып, динге келишсин, исламга келишсин, башкалар суктанарлык деңгээлде жүрөлү. Эмне үчүн биз эптеп септеп деген нерсени колдонбошубуз керек? Эптеп септеп болбойт ал. Биз бир иш кылдыкпы, аягына чейин чыгалы ошол нерсенинчи. Ар бир айым өзүнө өзү мотивация берсин. Жок, сен кыла аласың, сен кыласың депчи. Анткени баягы мотивация бергенде ар бир айымдын эң жакшы кеңешчиси өзү да, негизичи. Баягы нафс деген нерсе бар биздечи. Нафс деген нерсе бар. Нафс коозуктарды жакшы көрөт. Кооз нерселерге сүйрөйт биздичи. Ошон үчүн баягы нафсти бир аз тизгиндеп турушубуз керек да. Ал деле бир жаш бала сыяктуу. Жок, сен башынан сылап, жаш баланы алдайбыз го. Ошол сыяктуу эле жок, сен туруп тур азыр. Мен жок, жоолукту мындай акысын берип салынышым керек. Же болбосо көчөгө чыгып баратканда жок, макияжды кылбайын, же болбосо узунураак, кененирээк кийейин деп ошонун баягы кадырын биз билишибиз керек да. Бул өтө улуу нерсе, жоолук өтө улук нерсе. Бул жараткан Аллах тарабынан бизге берилип аткан чоң белек. Анын кадырын, баркын билип, биз ошого жараша өзүбүздү алып жүрүүбүз керек деп ойлойм. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Негизи жоолук салуунда биз санына эмес, сапаттуулугуна баа берсек, өзүбүз ошол нерседе жоопкерчиликти алсак дагы да болсо жакшы болот эле. Анан өткөндө ошол эфирибизде Айша деген устазыбыз айтып калды эле, бир окуучум Германияда жоолук салыныптыр деп айтып атат да. Анан кийин ошол жоолук салынып, анан кийин бир кафеде чай ичип отурабыз дейт. Анан жанында жоолук салынбаган эле кыргыз кыздары отурат дейт да. Анан официант келип, ошол жоолук салынган кызга айтып атыптыр да: сиз кайсыл тамак адал, сиз кайсыл тамакты жейсиз депчи. Анан ошондо айтып атат, мен ошондо ушунчалык жоолугумдун кандай баалуу экендигин, барктуу экендигин билдим дейт да. Анткени башка кыргыз айымдар олтурат, алардын жоолугу жок болчу. Бирок алардан эч нерсени сураган деле жок. Адал, арам жөнүндө деле сураган жок деди да. Анан ошол жерден карап өзүмчө сүйүндүм да. Демек, жоолукту биз өзүбүз канчалык бааласак, канчалык барктасак, демек биз деле башкалар ошончолук баалайт экен да. Ооба, эң сонун. Рахмат. Ушу менен биздин эфирибиз дагы соңуна келип баратат, Мухлис эже. Эмесе биздин сүйүктүү көрөрмандарыбызга, угармандарыбызга өзүңүздүн акыл кеңешиңизди айтып өтсөңүз. Негизи айтып өтпөдүм беле, мындай эле бир жалпы бир эле темага токтолбостон, жалпы мусулман бир туугандарыма кайрылуу катары ушундай мүмкүнчүлүктөн балким бир нерсе жеткире аламбы деген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы эле мусулман бир туугандарыма айтып өтөйүн, бир эле темага токтолбостон. Негизи адам баласы сүйлөгөндө биздин сүйлөп жаткан сөздөрүбүздү албетте Аллах тааланын каалоосу менен да. Сиз бирөө менен кеңешип атасыз, бирөө менен маектешип атасыз, аны албетте Аллах тааланын каалоосу менен ошол сүйлөп жаткан сөздөрү балким сиз үчүн сабак, сиз үчүн таасир дегендей. Ошондой эле ушул мен айтар элем, биринчиден өзүм үчүн, экинчиден ушул жалпы мусулман бир туугандарым үчүн. Албетте бул дин, ислам баарыбызга аманат. Бул жашоодогу максатыбыз жараткандын ыраазычылыгына жетүү, анын сыйына татуу. Ошон үчүн максатты бийик коелу, бекем бололу динге. Азыр мисалы азгыруулар өтө көп. Телефон деген бар, интернет деген бар. Үйдөн эле олтуруп канча күнөө иш кылып койсоң да болот. Үйдөн олтуруп эле сооп иш кылып койсоң да болот да. Ошон үчүн баары ушул өтүп жаткан убактыбызды пайдалуу нерселерге колдонолу. Чубак устазыбыз деле айтып өтпөдү эле, баягы адам 40 жашка чейин кайсы сапаты көп болгон болсо, демек ал мисалы жакшы сапатың көп болгон болсо, анда сен туура жолдосуң. 40 жашында байкашың керек экен да. Эгер сенин
жаман сапатың көбүрөөк болгон болсо, арак ичкен, мисалы арак ичесиң, тамеки чегесиң, ошол сапаттарың көбүрөөк болгон болсо, анда сен оңолууга жетишпей калдың депчи, убакыттан уткурдуң деп. Ошон үчүн баягы азыр бизде баарыбызда убакыт бар, өзүбүздү келиштирели, дин бизге берилген аманат, ошол аманатка бекем бололу, ыйманыбызды бекемдейли, ар дайым илимдин үстүндө жүрөлү, андан дагы ошол бир иш жасадыкпы, ушул толук аткаганга аракет кылалы. Жоолук салындыкпы, аны жүрөгүбүз менен салыналы. Баягы бир нерсени кыла берсең бир күн барып ал жүрөккө кирет. Жүрөккө орногон нерсе оңой менен чыкпайт. Айтып коюу, сүйлөп коюу бул тилде эмес, тилден ары өтүш керек. Сен аны сүйлөгөн сайын, аны кылган сайын, ибадат аткарган сайын ал барып биз ар бир амалды чын ыхлас менен аткарган сайын ал 1 сантиметр, 1 миллиметр болсо да жылып олтуруп, биздин тилибизден жүрөгүбүзгө өтөт да. Ошон үчүн баягы кылган амалдарыбызды бекем ыхлас менен кылалы деп айтып атам. Бул деги эле өзүм үчүн дагы биринчиден, анан жалпы мусулман бир туугандарым үчүн. Ошон үчүн баарыңыздарга бул жерден пайдаланып силерге терең ыраазычылык билдиремин. Пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Туура эмес сүйлөп алган болсом азыртан кечирим сураймын. Бир аз пайдасы тийген болсо, анда биз өтө бактылуу болобуз. Чоң рахмат болсун, ишиңизерге келек. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун сизден дагы. Ушул бүгүн атайын убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Эки күнүдө бактылуу болуңуз, ишиңизге ийгилик каалайбыз дагы бир жолу. Өтө сонун жана керектүү кеңеш болду, өтө сонун маек болду бүгүнкү биздин сабагыбыз. Кадырлуу көрөрмандар, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.